Каракол шаарындагы номер 11 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Калыкова Назгул Омралиевна. 3-класс кыргыз тили сабагы. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 3-класстар үчүн видео сабак. Алтын эреже. Сабакка көңүл бурабыз, дептерге таза жазабыз, тапшырманы аткарып, эжекени угабыз. Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Бүгүнкү сабактын темасы жеңиш майрамы. Сабагыбыздын астында жагымдуу маанай тартуулап алалы. Жеңиш күнү алыстагы болуп, бөлүнчөлөр жана чок болуп, өттү чаңды кечип чабын салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Мурунку сабагыбызда белгилүү даталар деген теманы өткөнбүз. Өтүлгөн сабактар боюнча суроолор. 21 мартта кайсы майрамды майрамдайбыз? Ооба балдар, Ноорус майрамы. Эмгек майрамы кайсы күнү белгиленет? Ооба балдар, 1 май күнү эмгек майрамы белгиленет. 1 июнь кандай күн? Балдарды коргоо күнү. Жакшы азаматсыңар балдар. 9 май кайсы майрам? 9 май жеңиш майрамы. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздагы жеңиш майрамына арналмакчы балдар. 153 бет 1 көнүгү сөздөрдү эстейбиз балдар. Бул сүрөттөн силер кимдерди көрүп турасыңар балдар? Жана эмнени байкай алдыңар? Азаматсыңар балдар. Андан ары 2 көнүгүнү карайбыз. 2 көнүгүдөгү жаңы сөздөр менен таанышалы. Согуш, война. Ардагер, ветеран. Душмандардан коргогон, защищал от врагов. Аскерлерди, бойцов. Унутпай, не забывая. Эми балдар, текстке көңүл бурабыз. Согуштун ардагерлери. Анянын чоң атасы ветеран. Ал согушка катышкан. Элин, жерин душмандардан коргогон. Анын көп орден жана медалдары бар. Бул кубаттын чоң энеси. Ал дагы согуштун ветераны. Ал медсестра болчу. Көп аскерлерди сактап калган. Биз ветерандарды унутпай, сыйлашыбыз керек. Балдар, эми дептерибизди ачабыз дагы числону жазабыз. Чын Куран айынын 23-ү, жеңиш майрамы 2 көнүгү. Суроолорго жооп беребиз. Балдар, тынык убагына көңүл буруп, баарыбыз чогуу сүйлөйбүз. Стали ровненько, ребята. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пошагали, как солдаты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На месте стой. Раз, два. Салютом ярким вспоминаем бойцов. Раз, два, три, четыре.
бойцов. Как-то летом на рассвете заглянулся средний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встань над рекою, зорки летние свечат. Раскудряви, лед зеленый седьмой, я влюбленный и смущенный приставать. Лед зеленый, да лед кудрявый, да раскудряви знай. А смуглянка, молдаванка отвечала полнулак. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче она партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанам лес густой. Раскудряви, лед зеленый седной. Азаматсыңар балдар. Эми андан ары сабагыбыз туланталы. 3-чү көнүгүү. Жеңиш майрамы. Ырдын автору Кубаныч Белеков. 9 май майрам. Бизге келди ал кайдан. Жеңиш менен чоң атам ала келген майдандан. Биз көрбөйлү согушту. Жаша жеңиш майрамы. Бакыт үчүн күрөшөт бардык элдин балдары. Жаңы сөздөр. Жеңиш, победа, майдандан, с поля боя. Жаша, да здравствует, күрөшөт, борется. 4-чү көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Сергей, сен 9 май эмне күн экенин билесиңби? Ооба, ал жеңиш майрамы. Сен ардагерлерди куттуктайсыңбы? Ооба, мен өзүм жасаган белегим бар, ошону берсем дейм. А сен билесиңби, биз аларды класска чакырдык. Абдан жакшы, майрам тез эле келсе экен. Балдар, бүгүнкү сабактан биз эмнелерди билдик? Жеңиш майрамы жөнүндө биле алдык. Жаңы сөздөр менен тааныштык. Текст аркылуу сүйлөшүү түзө алдык. Согуштун ардагерлери кимдер экенин биле алдык. Балдар, үй тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз. 5-чи көнүгүү. Ардагер чоң аталарга, чоң энелерге куттуктоо жазабыз. Жана сүрөт тартуу. Бүгүнкү сабактан балдар, өзүңөргө керектүү, кызыктуу нерселерди биле алдыңар деген ойдомун. Эмки сабактан амандашканча саламатта калгыла.